Бүгін сіздерге келердің алдында шаар ішінде bir qancha құрылыштарды көріп шықтым. Жаңыланған Қарақол тарих музейінде ашып келдік. 14 мыңға жақын экспонаты бар музейде өткен тарихыбызға көз чаптырып, андан шығып, бүгін өзіміз жаратып жатқан жаңы тарихты көріп жатабыз. Бұл музейде Қарақолдың өткен тарихы, ал эми жаңы жолдор, үйлөр, аэропорт, бүгүнкү парк биз жаратып жаткан жаңы тарых. Жана ошо музейде дагы мурда жазылган китептерди да көрдүк. Мен тапшырма бердим, ошо китептердин көчүрмөлөрүн даярдаш керек, жаңы чыгарышыбыз керек, же цифровизация кылып туруп, биздин элдер ошо китептерди окууга мүмкүнчүлүктөрүн мына түзүп беришибиз керек. Мына ушундай жакшы маанай менен баарыңыздарды біз Александр Сергеевич Пушкин атындағы жаңыланған парктың ачылышы менен чын дилимен, чын жүрөктөн куттуктайм. Парктар заманбап шаарлардын жүрөгү. Байыркы замандардан бери шаарларда адамдарды бир жерге чогулткан негизги жайлардын бири базар болгон. Эл базарга соода кылуу үчүн гана эмес, жолугуп, баарлашып, чайлашып, кабар угуп, бири менен байланыш түзүү үчүн келген. Базар шаардын экономикалык борбору менен катар коомдук турмушунун да тартылуу борбору болгон. Бирок заманбап шаарда аны менен катар адамдарды бириктирген дагы бир мейкиндик пайда болду. Ал парк. Базар шаарды соода аркылуу бириктирсе, парк адамдарды эс алуу, баарлашуу, маданият аркылуу жакындатып жатат. Байыркы шаарды базарсыз элестетүү кыйын болсо, бүгүнкү заманбап шаарды жакшы парксыз элестетүү кыйын. Дүйнөдө да шаар куруунун философиясы өзгөрүп жатат. Бүгүн адамга багытталган шаар, жашыл инфраструктура, жаратылышка негизделген чечимдер деген түшүнүктөр алдыңкы орунга чыкты. Заманбап шаар канча имарат курганы менен гана эмес, шаар тургундары үчүн ыңгайлуу, канча ыңгайлуу жана жашыл мейкиндик түзгөнү менен бааланат. Парктын дагы бир мааниси адамды жаратылышка жакындатканында. Урбанизация күчөп, көп кабаттуу үйлөр, жолдор, бетон менен асфальт көбөйсө да адамдын жаратылышка болгон ички муктаждыгы эч жоголбойт. Парк ошол байланышты кайра жандандырган мейкиндик. Мен бир принципти өзгөчө белгилегим келет. Шаар канчалык өссө, анын жашыл мейкиндиги да ошончолук өсүшү керек. Биз имараттардын арасына жөн гана бак отургузуп жаткан жокпуз. Жаратылышты кайра шаардын жашоосуна алып келип жатабыз. Дагы бир ойду айткым келет. Парк жаратмандыкка дем берген жер. Жаратылыштын дагы бир керемети бар. Дүйнөлүк адабиятта да, кыргыз маданиятында да табияттан таасир алып жаралган улуу чыгармалар көп. Жаратылыш адамды эс алдырып гана тим болбостон чыгармачылыкка дем берет. Канча деген ыр, обон, сүрөт табияттан алган таасирден жаралган. Балким эртең ушул бактардын арасында жаңы ыр жазылып, жаңы обон жаралат. Парк адамды жаратылышка, жаратылыш адамды жаратмандыкка жакындатат. Бул парктын Александр Сергеевич Пушкиндин ысымын алып жүргөнүнүн да өзгөчө мааниси бар. Пушкиндин чыгармаларын кыргыздын белгилүү калемгерлери которгон. Улуу муундун арасында анын ырларын жатка айтып чоңойгондор көп. Бүгүн да Пушкинди окуп келебиз. Кыргызстан менен Россияны тарых, адабият, маданият, билим жана адамдардын ортосундагы көп жылдык байланыштар жакындатып турат. Биз өз тарыхыбызга урмат менен мамиле кылабыз. Мисалы, Чоңалайдагы Ленин чокусунун коңшу мамлекет тарабындагы аталышы өзгөргөнү менен Кыргызстанда тарыхый аталышы сакталып калды. Пушкиндин ысымы да биздин маданий тарыхыбыз үчүн бөтөн эмес. Улуу адабияттын чек арасы болбойт. Маданият элдерди бөлбөйт, жакындатат. Урматтуу замандаштар, парктар балдарыбыз үчүн ажайып дүйнө. Парктын эң кубанычтуу коноктору балдарыбыз. Дүйнөдө балдардын кыял дүйнөсү менен байланышкан эң белгилүү жайлардын бири Диснейленд. Албетте, көлөмү жагынан аны менен салыштырбайбыз, бирок өз балдарыбыз үчүн өзүбүздүн кооз, ажайып дүйнөбүздү түзө алабыз. Ата-энеси менен паркта өткөргөн бир күн, биринчи жолу аттракционго түшкөндөгү кубаныч баланын эсинде өмүр бою калат.
Бүгүн биз парк ачуу менен балдар үчүн кубанычтын, кыялдын жана бактылуу балалыктын өзүнчө бир дүйнөсүн ачып жатабыз. Кыргызстанда ондогон маданий жана эс алуу парктары бар. Мындан тышкары өлкө боюнча муниципалдык парктар, скверлер, бульварлар жаңыланып, жаңы коомдук мейкиндиктер курулууда. Жакында Таласта Борбордук паркты өзүм барып ачып келдим. Бүгүн мына Караколдо 450 миллион сомго жаңыланган дагы бир чоң парк элге берилип жатат. Биз урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин аймактарды өнүктүрүү, шаарларыбызды көрктөндүрүү жана адамдардын жашоо сапатын жакшыртуу боюнча саясатын ишке ашырып жатабыз. Кыргызстандын өзгөрүшүн ар бир шаар, ар бир айыл, ар бир үй бүлө сезиши керек. Күчтүү аймактар, күчтүү Кыргызстандын негизи. Урматтуу караколдуктар, бул өзгөрүүлөрдө сиздердин да чоң салымыңыздар бар. Караколду таза кармап, көрктөндүрүп, ишкерликти өнүктүрүп, келген конокто жылуу тосуп жаткан өзүңүздөр. Караколдун эң чоң байлыгы анын жаратылышы менен тарыхы гана эмес, Караколду сүйгөн эмгекчил меймандос эли. Мындай эли бар, Караколдун келечеги кең. Өзүңүздөр да көрүп жатасыздар, Каракол да көз алдыбызда өзгөрүп жатат. Бүгүнкү парк Караколдо жүрүп жаткан чоң өзгөрүүлөрдүн бир гана бөлүгү. Акыркы жылдары шаарда жолдор жаңыланып, жаңы турак жайлар курулуп, суу жана канализация системалары өнүктүрүлүп, туристтик жана транспорттук инфраструктура жаңы деңгээлге чыгып жатат. Акыркы жылдары Караколдо 50%дан ашык ички жолдору реконструкцияланды. Бүгүн шаардагы курулуштарды көрүп жатып, дагы бир жолу ынандым. Турак жай, жол, таза суу, канализация, мектеп, бала бакча, аэропорт, стадион, музей, парк мунун баары бир бүтүн заманбап Караколду түзүп жатат. Баарынан кубандырганы Хан Теңири кичи району. Бул Караколдун ичинде курулуп жаткан өзүнчө жаңы шаарча. Бул жерде 69 кабаттуу блокто 3105 батир курулууда. 2025-жылы алгачкы 420 үй бүлөгө жаңы батирлердин ачкычы тапшырылды. Жаңы кичи райондо мектеп, бала бакча, унаа токтотуучу жай жана башка зарыл инфраструктура да каралган. Караколдо таза суу жана канализация системасын жаңылоо, саркынды сууларды тазалоочу инфраструктураны өнүктүрүү боюнча чоң иштер жүрүп жатат. Бул Караколдун тургундары гана эмес, Ысык көлдүн экологиясы үчүн да стратегиялык мааниге ээ. Каракол дүйнөгө ачылууда. Шаардагы чоң курулуш Каракол эл аралык аэропорту. Бул Караколду дүйнөгө жакындаткан жаңы дарбаза. Караколдо бүгүн 100 миңге жакын адам жашайт. 2025-жылы шаар 300 миңге жакын туристти кабыл алды. Шаардын калкынын дээрлик 3 эсе көп болду. Туристтин агымы мындан ары да өсөт. Караколдун инфраструктурасын бүгүнкү күнгө гана эмес, келечекке эсептеп өнүктүрүшүбүз керек. Биздин милдет келген турист сапаттуу кызмат алып, караколдуктардын меймандостугун эстеп, кайра келгиси келгендей шарт түзүү. Бирок бир принципти унутпайлы. Турист үчүн ыңгайлуу Каракол биринчи кезекте караколдуктар үчүн ыңгайлуу шаар болууга тийиш. Урматтуу мекендештер, президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жетекчилиги астында Кыргызстандын экономикасы жогорку темп менен өсүп жаткандыгын баса белгилеп айткым келет. 2026-жылдын январь-июль айларында биздин ички дүң продукт 11,1% өсүп, 1 триллион 172,7 миллиард сомго жетти. Негизги капиталга инвестициялар 59% өсүп, 238 миллиард сомду түздү. Курулуш тармагындагы өсүш өзгөчө жогору болуп, 60,6%га жетти. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, Камбар-Ата 1 ГЭСи сыяктуу өлкөбүздүн келечегин аныктай турган тарыхый долбоорлор ишке ашырылууда. Президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин жетекчилиги астында ондогон жылдар бою чечилбей келген маселелер чечилип, ири долбоорлор ишке ашырыла баштады. Эң башкысы, бул өзгөрүүнү бүгүн эл өзгөрүп жатат. Кыргызстан өзгөрүп жатат, Кыргызстан алга баратат. Экономикалык өсүш цифраларда гана калбашы керек. Өнүгүү жаңы салынган жолдон көрүнсүн, жаңы батирге кирген үй бүлөнүн кубанычынан сезилсин. Үйгө келген таза суудан билинсин, жаңы аэропорттон сезилсин. Балдардын күлкүсү жаңырган ушул парктан көрүнсүн. Өлкөнүн өнүгүүсүнүн чыныгы өлчөмү
ошол өнүгүүнү элдин күнүмдүк турмушунда сезиши. Урматтуу караколдуктар, бул парк бүгүнкү муун үчүн гана курулган жок. Эртең биздин балдарыбыз өз балдарын жетелеп келе турган парк болушу керек. Ошондуктан аны аяр сактап, таза кармайлы. Мамлекет менен элдин максаты бир болгондо гана чоң иштер бүтөт. Ырыс алды ынтымак, Кыргызстанга эң керектүү нерсе тынчтык, ынтымак жана биримдик. Президент баштаган өнүгүү жолун эл болуп колдоп, бир максатка биригип, ынтымакта эмгектенсек, Кыргызстандын багындыра албай турган ашуусу жок. Караколубуздун эртеңки бүгүнкүсүнөн да көрүктүү болсун, ысык көлүбүз даңкы арта берсин, жакшы тилектер, ак баталар менен паркыбызды ачалы. Рахмат.